Атамекен алдындагы ыйык милдетти аткарууга киришкен жаш жоокерлер ант беришти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин номер 64-479 аскер бөлүгүндө күз 2024 анык мөөнөттүү аскердик кызматына чакырылган жаш жоокерлердин ант берүү аземи өтүп, ага УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, аталган аскер бөлүктүн өздүк курамы, УКМКнын ардагерлери жана ата-энелер катышты. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздын коргоо үчүн өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү аябоого ант берем. Ошондой эле күз 2023 чакырылышына келген жогорку билими бар жоокерлер Коргоо министрлигинде запастагы офицерлерди даярдоо боюнча окуусун аяктады. Аз энди аларга офицердик курамынын лейтенант 1 аскердик наамы берилди. Абдипатаев Тимурдан Абдикалыковичке. Генерал-полковник Камчыбек Ташиев мекен алдында ант берген жана жаңы наамга ээ болгон жоокерлерге кайрылып, лейтенант аскердик наамын алган жоокерлерди куттуктады. Төрага сапта турган жаш жоокерлер аскердик милдеттерди татыктуу, жогорку кайраттуулук менен аткарууга Кыргызстандын эркиндигин, көз карандысыздыгын, конституциялык түзүлүшүн коргоо эл алдында, мекен алдында чоң жоопкерчилик алып жаткандыгын белгиледи. Мындан улам жоокерлерди ыйык антка кайсыл жерде болбосун ар дайым бекем болууга чакырды. Бүгүн жоокерлер мекенибизди коргоого ант берип, улуу муунду мекенге кызмат өтөө, мекенчилдик, эркиндик, эгемендикке умтулуу, тынчтык, бейпилдикти камсыз кылуу деген ыйык мурасын кабыл алып жаткандыгын көрсөтүп жатышат. Жаш жоокерлер, бүгүн сиздер чын жүрөгүңүздөр менен мекенибизге кызмат өтөөгө ант берүү менен бирге мындан ары аскердик милдетиңерди татыктуу, жогорку кайраттуулук менен аткарууга, Кыргызстандын эркиндигин, көз карансыздыгын, конституциялык түзүлүшүн коргоого эл алдында, мекен алдында чоң жоопкерчилик алып жатасыздар. Ыйык антка кайсы жерде болбосун ар дайым бекем болгула. Андан тышкары төрага куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров менен УКМК жетекчилиги тарабынан куралдуу күчтөргө, укук коргоо органдарына өлкө коопсуздугун, бүтүндүгүн, анын коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн жана аскердик дараметин жогорулатуу, материалдык техникалык базасын чыңдоо жана социалдык камсыздандыруу жаатында тийиштүү чаралар көрүлүп, заманбап шарттар түзүлүп жаткандыгын белгиледи. Сиздерден мамлекет бир гана өз кызматыңарды так жана мекенчилдик сезим менен аткарууну талап кылат. Сөзүмдүн аягында сиздердин мекенибизге болгон кызматыңарга мекенчилдикти, эрдикти, акылдуулукту, ыймандуулукту жана ийгиликтерди каалаймын. Ал эми жоокерлердин ант берүү аземине келген ата-энелер учурда мамлекеттин аскер кызматында мүмкүнчүлүктөр кеңейип жатканын айтышты. Мындан улам мамлекеттин ар бир эр уулдары мекен алдындагы ыйык милдетти аткарса деген ниеттерин билдиришти. Тынч уйку, бепил жашоо мына сиздер камсыз кыласыздар. Мына азыркы учурда алдыда айтылгандай абдан биздин армиябызга, деги эле куралдуу күчтөрүнө абдан бир жакшы жардамдар болуп, мына канча деген отряд, застава, канча деген аскер бөлүктөр ачылып атканы, деги эле коомго кандай жардам болуп атканын баарыбыз көрүп турабыз. Балдарыбыз ушундай мекенди коргогон биздин балдар мыкты инсан болуп өздөрүнүн аскердик милдетин мыкты аяктасын, ден соолук берсин, мекенибиз тынч болсун. Бул кыргыз мамлекети, кыргыз эли тынчтыкта жашоо үчүн ушундай жоокерлер, мекенди коргогон жоокерлердин көп болушун каалайм. Мен өзүм 3 уулумду, 2-3 неберемди армияга жибергем. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде деген макалдын астында. Жоокерлердин ант берүү аземинин соңунда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ата-энелерге өзүнчө кайрылды. Ал жаңыдан ачылган УКМКнын генерал-лейтенанты Анарбек Бакаев атындагы академиясына токтолуп, анда мекенге кызмат кылууну каалагандарга аталган окуу жайда билим алгысы келсе, алар үчүн керектүү заманбап шарттардын баары түзүлгөндүгүн белгиледи. Андан сырткары ушул аскер бөлүктүн тегерегинде, аянтында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясы ачылды. Азыркы күндө мына ата-энелер алыстан жакындан келип калдыңыздар. Эгерде кимдир бирөө көрөм десе, баардыгыңыздар кирип көрүп чыксаңыздар болот. Бүгүн мына экскурсия, ачык эшиктер. Бар жагын көрүңүздөр. Бардык шарттар түзүлгөн. Эч кандай жанагыдай неуставное отношение деген болот. Дедовщина деген болбойт бул жерде. Мунун бардыгын командирлер карап турушат. Менин көз алдымда. Ошондуктан
урматтуу ватанелер, бүгүн көрүп чыгысыңар, бул жердин академиянын начальниги полковник Бокаев каякта? Аз баарын көрсөтүп чыгың. Макулбу? Бардыгын эме кылыңыз, жанагы кызматкерлериңиз коюңуздар, академиянын ичинен баштап бардыгын көрүп чыгышсын. Макулбу? Эч кандай ограничение кылбаңыздар. Белгилүү болгондой, буга чейин өлкөнүн коопсуздук кызматкерлери Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын окуу жайларында билим алып келишкен. Эми бул багыттагы адистер Кыргызстандын өзүнөн даярдалып чыгарылат. Ал үчүн жаш адистерге окуу жана машыгуулар өтүүчү заманбап корпустар, жатакана, китепкана, мечит сыяктуу шарттар түзүлгөн. Мындан улам генерал-полковник жалпы ата-энелерге, жаш жоокерлерге иш-чаранын катышуучуларына Бакаев атындагы академия менен таанышып чыгууну сунуштап, каалоочулар үчүн окуу жайдын имаратында атайын экскурсия уюштурулду. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.